түз жолдо жүрүү бул Алла буйрган кыла турган иштерди өзүнө камтып алат. Алла тыйган бизди арам нерселерден ошолорду таштаганды өзүнө камтып алат. Жана бул дегени Алланын жалгыздыгы, ага ибадат кылуу, ага баш ийүү, Алланын элчисине баш ийүү, Алланын элчисинин аркасынан ээрчүү, ибадатта, амалда, сөздөрүндө, кулк мүнөзүндө, адептеринде ушунун баардыгын истикомат камтып алат дейт. Мына мисалы дайым бүгүн оң кол менен жеп, дайыма оң кол менен жеңиз. Кээде оң кол, кээде сол кол кылбай. Мечиттин адеби, пайгамбарыбыздын ар бир хадисине дайым амал кылганга аракет кылайын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды истикаматча, пайгамбарыбыздын артынан ээрчимейинче ишке ашышы мүмкүн эмес дейт да. فالاستقامة على الصراط المستقيم لا تتحقق إلا باتباع هذا الإمام الأعظم ورسول الأكرم إمام الأنبياء والمرسلين. Ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasından ile günne emnen aytkan bolsa ошону эле кылып турсак, биз туура жолдо, түз жолдо бекем болот экенбиз да. Пайгамбарыбыздын айтканы ар бир сөзү кыямат күнгө чейин да. Кыямат күнгө чейин имам Бухари рахматуллаху алейх Пайгамбарыбыздан кийин бир 200 жылдан кийин келип китеп жазып атат да. Болбосо өзү айтып атат, 600 миң хадис жатып эле деген. Ошонча хадистен 4000 тегерегинде эле хадис жазган да. Караңыз, канча хадистен. Ошон тандап 4000 хадис. Курандан кийинки эле эң туура китеп имам Бухаринин китеби. Канча? Bir kişi 600 миң hadis. Milyon hadis жат билгендер болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Эми ушунча илимин имам Бухари алып кетти. Китебине тандап такрардап коет, кайталанган хадистин сандары 7275. 7275. Кайталанбаган өзүнүн хадистин негизи 4000. Ар бир хадисти китебине жазыш үчүн гусул алып келип, 2 рекет намаз окуп, анан жазган. 16 жылда жазып бүткөн. Эмне деген пайгамбарыбыздын сүннөтүн бизге сактап таштап кетти, караңчы. 62 жаш толуп, 63-кө кетатканда дүйнө менен кош айткан. Өтүп кетти дүйнөдөн. Бирок бүгүнкү күнгө чейин, жана кыямат күнгө чейин имам Бухаринин аты өчпөс болду да. Бир эле кыргыз эли үчүн эмес, бүткүл дүйнөдөгү бардык эл үчүн